саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балаңызды заманбап гаджеттерден алыс кармаңыз деп аталат. Алгач сабактын максаты менен сиздерди тааныштырууну туура көрдүм. Технологиялык жетишкиндиктер, алардын таасирлерин билебиз. Глобалдашуу доорунун балага тийгизген коркунучу тууралуу маалымат алабыз. Алдын алуу жолдору, ыкмалары менен таанышабыз. Келиңиздер, биз бир нече суроодон турган тест менен таанышабыз. Ата-энелер үчүн психологиялык тест. Демек, бул жон гана тест болбостон, психологиялык тест болуп саналат. Жакшы ата, жакшы энесиңби деген суроолорго жооп берүүнүн негизинде биз ой жүгүртүп, өзүбүздү таанып биле алабыз. Анда эмесе төмөндөгү суроолорго ооба же жок деп жооп беребиз. Бала ата-энесинен эч нерсе жашырбаш керек деп ойлойсузбу? Кээде балаңызга ишенген учурлар болобу? Баланын сизге айткан сырларын катасызбы? Баланын оң жана терс жактарын айырмалай аласызбы? Башка адамдардын сиздин балаңыз тууралуу айткан пикирлерин кабыл аласызбы? Бул суроолорго ооба деп же жок деп жооп берүүнүн негизинде өзүбүздүн кандай ата-эне экенибизди аңдай алат экенбиз. Кичинекей балдар планшет менен смартфондорду заматта үйрөнүп алып жаткандыгына азыр таң калбай деле калдык. Балдарга көптөгөн кызыктуу оюндар менен тиркемелер ойлонулуп табылган. Бирок заманбап гаджеттер балага эмнеси менен коркунучтуу деген суроо туулат. Келиңиздер, анда биз илимий изилдөөлөргө негизделген айрым бир кеңештерге токтолуп өтөбүз. Мээнин тез жетилүүсү. Баланын мээси төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейин 3 эсе тез жетилет жана 21 жашка чейин жетилүүсү уланат. Гаджеттер, тагыраак айтканда смартфон, интернет, сыналгы жана башкалар жетилип келе жаткан мээни андан да тез жетилүүсүнө көмөкчү болот. Бирок мунун терс жагы бар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, гаджеттерди пайдалануу көңүлдүн жетишсиздигине жана дагы өнүгүүнүн когнитивдүү тоскоолдугуна алып келет. Билим алуунун кыйынчылыктарына жана көз карандуулукка алып келүүсү мүмкүн. Өнүгүүнүн жайлашы. Кыймыл-аракет ден соолуктун кепилдиги экендигин билебиз. Ошону менен катар бул акыл менен зиректикти дагы өзүнө шайкеш алып жүрөт. Бирок заманбап оюнчуктарга кызыккан бала аз кыймылдайт. Натыйжада билим алуусу көндүмү, билим билгичтиги начарлайт, өнүгүүсү жайлайт. Ашыкча салмак. Окумуштуулар балдарга ашыкча салмактын пайда болушу узак убакыт бою смартфондо ойноо менен жана сыналгыны көрүү менен байланыштырып келишет. Түрдүү гаджеттерди өз бөлмөсүндө эркин пайдалана алган балдардын 30% көбүнчө толугураак келишет. Демек, бул өз кезегинде 30% толук балдардын диабетке учурап калуусу коркунучу туулат. Ошону менен катар толук адамдарга эрте инсульт же болбосо жүрөк токтоп калуу коркунучу туулат. Агрессия. Психикасы дагы калыптана элек кичинекей балдар сыналгы менен оюндарда көрсөтүлгөн көрүнүштөргө бат кабыл алат. Анда кээде өлтүрүү, сабоо, кыйноо сыяктуу көрүнүштөр көрсөтүлөт. Мунун баары балада агрессиянын пайда болушуна алып келет. Уйкунун жетишсиздиги же болбосо кан боосу.
Ата-энелердин 60% балдарын гаджеттер менен канча убакыт отурганына көңүл бөлүшпөйт. Албетте, балдар оюндун кызыгына кирип, кеч жатып, уйкулары канбайт. Күн тартиби бузулат. Ал эми кээде уйкусуздукка да кабыл болушат. Мунун баары алардын ден соолугуна зыянын тийгизет. Психикалык оорулар. Көптөгөн изилдөөлөрдө белгиленгендей, заманбап оюнчуктар менен түзүмдөрдү ашыкча пайдаланууда балдар стресске, коркунучка, көңүл бөлүүнүн жетишсиздиги синдромуна, аутизм, кош полярлык бузулуулар, психоз жана башка ушундай ооруларга, психикалык ооруларга чалдыгат. Маалыматтын көптүгү. Адаттан сырткары маалымат көңүл бөлүүнүн жетишсиздик синдромунун пайда болушуна алып келет. Ошондой эле бул жакшы окууга дагы тоскоолдук болот. Гаджеттерге байлануу. Ата-энелер балдары менен ойноп, сүйлөшүүнүн ордуна, китеп окуунун же болбосо башка нерселердин ордуна убакытты ноутбук же болбосо смартфонго карап отуруу менен өткөрүшөт. Эгер бала ата-энеси менен байланышпаса, анын ордуна заманбап оюнчуктарга сооротуунун, алаксоонун негизинде кайрылса, бул үй бүлөдөгү дагы жагдайды начарлатат. Радиациялык нурлар. Балдар чоңдорго караганда өтө сезимтал келишет. Ошону менен катар алардын мээси менен иммундук системасы дагы айырмаланып турат. Ал дайыма өнүгүү, өсүүнүн үстүндө болот. Ошол себептен уюлдук телефондордон бөлүнгөн радиациялык нурларга окумуштуулар 2B категориясындагы канцерогендик нурларды киргизет. Бул дегенибиз өтө зыян жана коркунучтуу нурлар болуп саналат. Ушул келтирилген баардык мисалдардын негизинде балдарыбыздын ден соолугу менен анын келечегин ойлонууга себеп таптык деп ишенем. Демек, мунун дагы алдын алуу же болбосо чектөөнүн жолу бар экендигин биз түшүнүп билдик деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.